Керек болсо өзүнүн профильный комитетине келбей, катуураак сүйлөгөндөр менен жүргөн министрлерге эмне? Бизден катуу сүйлөйлүбү? Же сизге катуу сүйлөйлүбү? Же ошондой мамиле кыласыңарбы? Силерге мындай сый урмат деген жакпайбы? Өкмөттүн өкүлү силер антипчи, мындай защищать этсеңер министрдичи, өзүнчө чакырып алып, кабинетиңер барбы, кабинетиңерден защищать эткиле. Мисалы үчүн ушул дагы бир жолу айтам, профилдик комитет. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы, бүгүн комитеттин жыйынына катышуучулар. Биз өткөндө Венера Калбековна, бул эми биз жана пособие боюнча, мүмкүнчүлүгү чектелгендер боюнча дагы ушуга кошумча кылып туруп, бизге өзүнчө бир комитеттен карап бер деп сизге сунуш берди элек берден. Сиз өзүңүз катышкансыз, бирок бүгүн министр келип жооп берсе болмок, анткени сиз жооп берем деп аракет кылып атасыз, бирок жылы сайын баары бир жоопкерчиликке келгенде сиз жооп бербейм деп айтасыз. Министр чечет, министр билинген депчи. Эми ушуну эле азыр биз карап көп суроолор болот. Жооп бергенге аракет кыласыз. Дагы айтайын, жок, министр ушундай деген сөздөрдү, жоопторду биз көп укканбыз да. Ошон үчүн Венера Калбековна, бул министр мен билгенден 2 жылдай болуп калды келгенинечи. Бир комитеттен мен министрди такыр көрө элекмин да. Элдер да билбейт ушу өнүктүрүү министрлиги ким экенинчи. Мен деле унутуп баратам, өнүктүрүү министрлиги ким экен депчи. Эми мен мындай туура түшүнсөңүздөр, министрдин берге келбей, мындай комитетке келбегени бул бизден эмес. Бизге келбей эле койгула. Ну, аракет кыласыз, сиз да жооп бересиз, бирок эл ошону күтүп атат, министрдин жоопторун күтөт. Ошон үчүн комитетке келбегени министрдин Венера Калбековна, бул элден качып атканыңар да. Комитетке келбей эле койгула, элден качып атасыңар. Анткени бул пособия жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын кандай курч маселелери бар, ушул сиздер келип калганда ошондой маселелер баары көтөрүлөт. Ошон үчүн Венера Калбековна, биз азыр толук жооп ала албайбыз. Менин да өткөндө көп маселелер бар болчу, биз өзүнчө карайлы деп дагы комитетке койгонбуз. Ошон үчүн министрдин катышуусу менен карасак деп ойлойм да. Министрдин катышуусу менен карап, толук жоопту алалы. Анткени мынакей мен өткөндө айткан, биз карап көрөлү, эске алалы деген сиздин жообуңуздан кийин ал жер менен мен дагы байланышып атам. Эч кандай жыйынтык деле болгон жок. Эч кандай жыйынтык болгон жок. Баягы эле чечилбеген маселелер ошо менен курч боюнча эле туруп атат. Баардык республика боюнча. Ошон үчүн мен ошондой сунуш берем, туура көрсөңүздөрчү. Министрдин катышуусу менен береличи, элден качпагылачы. Сиздер бияка дагы бир жолу айтам, комитетке келбеген бул элден качып атканыңар да. Ошон үчүн мен азыр көп сурооду берет элем. Өткөндөгү мынакей сиз менин берген суроолорго азыр деле толук жооп бере албайсыз. Азыр деле айтасыз, мисалы үчүн, жок, мен көзөмөлгө алабыз депчи. Аны мен өткөндө да айткам, силер көзөмөлгө алалычы, анан кийин жооп береличи дегенде азыраак айткылачы депчи. Кандай көзөмөлгө алдыңыз? Азыр ошо боюнча эмне жыйынтык чыгарып келдиңиз бүгүн мынакей 2 жумадан бери? Рахмат. Урматтуу Гүлкөн Сакеновна, өткөн отурумда комитеттин отурумда Кудайберген Базарбаевич келген. Азыр башка комитеттин көчмө жыйынына кеткен Кудайберген Базарбаевич. Ал эми жанагы азыр сиз башка комитеттин көчмө жыйынына кетти деп атасыз, бирок өкмөттүн өкүлү бүгүн бизге азыр айтып атат. Министр өзү келип катышыш керек эле, бирок ал киши иш сапары менен Ысык көлдө жүрөт деп атат. Мына сиз деген министрдин орун басарысыз. Министр менен күндө сүйлөшөсүз, азыр да сүйлөшүп атасыз. Мына ушундай комитетте ушинтип атат депчи. А сиз айтып атасыз, башка комитетке кеткен депчи. Силердин профильный комитетиңер ушул сиз катышып аткан комитет. Сакенда, иш сапары деген бул эми жеке бул министрдин өзүнүн иши да. Ошол жака барып, ошол жерде мыйзамдар каралып экен. Сиз айтып атпайсызбы, Ысык көлгө кетип? Ошо Ысык көлдө транспорт комитетинин выездной болуп атат. Ошол жака иш сапары менен кетти. Ал жерде бир топ маселелер бар экен эле. Бир 20 чакты, калп айтпасам бир 20 чакты депутат чогултуп. Өкмөттүн өкүлү силер антипчи, мындай защищать этсеңер министрдичи, өзүнчө чакырып алып, кабинетиңер барбы, кабинетиңерден защищать эткиле. Мисалы үчүн
ушул дагы бир жолу айтам, профилдик комитет. Керек болсо өзүнүн профилдик комитетине келбей, катуураак сүйлөгөндөр менен жүргөн министрлерге эмне бизден катуу сүйлөйлүбү? Же сизге катуу сүйлөйлүбү? Ушул жер. Биз өткөндө көп маселелер бар болчу. Азыр биз толук жооп ала албайбыз. Анткени бүттүк жоопкерчилик министрдин мойнунда болот. Азыр эртеңдеген биз Жылдыз айымды чакырып алып айтканда айтат, мен министрге жеткирип барганмын, министр чечет. Биз жакшы билебиз, баардык маселени кандай маселе болбосун министр чечет. Орун басарлар эч нерсе жоопкерчилиги жок. Ошон үчүн дагы бир жолу айтайын, Венера Калбековна, урматтуу депутаттар, туура көрсөңүздөр, биз бул маселени министрдин катышуусу. Урматтуу депутаттар, 3-чү маселе улуттук баш кийим ак калпак маданий символунун статусу берүү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жөнүндө. Азирет мырза, тиги министрибиз жок экен бүгүн? Азамат Капарович. Ким жооп берет бизге? Эч ким жок экен ошолго сунуш. Азирет мырза, ушундай болбош керек да өзү негизичи. Биз уже чакырылган министрлердин баары өзү келип бул жерде отуруш керек. Бул маселе боюнча да кандай кылып чечебиз? Венера Калбековна, бул маселе боюнча биз чын айтайын, ким чакырылганын, комитет отдел ким чакырылганын билбейт экенмин, бирок эгер каршы болбосоңуздар, биз өзүбүз бул ИНЦИРдин депутаттыгынын мыйзамы экен, биз өзүбүздүн кортубузду бергенбиз, кат түрүндө бергенбиз, вице-премьер-министрдин колу менен. Эгер каршы болбосоңуздар, өзүнүн кортубузга мен өзүм жооп бере берем. Азирет Саматович, мындай, мен азыр сиздин ордуңузда болгондо уялат элем да. Чындыгында. Мен азыр мындай жоопту бере албайт элем. Азыр мына башында тияк бияк дедиңиз, биринчи министр боюнча болуптур дедик. Экинчи министр боюнча бир министрликтин өкүлчүлүгү жок. Же алар сиздерди тоготпой атат, же жалпы жогорку кеңешти тоготпой атат. Же сиздер өзүңүздөр кабинетте отуруп алып жоопту берип коюп атасыздар. Койчу деп, элдин кызыкчылыгы үчүн жалпы иштеп атабыз, иш алдына кетсин деп, анча-мынча маселелерди көз жумуп, чогуу алып кетели дегенди мындай башка нукка буруп атасыздар. Керек болсо өзүнүн профилдик комитетине келбей, катуураак сүйлөгөндөр менен жүргөн министрлерге эмне бизден катуу сүйлөйлүбү? Же сизге катуу сүйлөйлүбү? Же ошондо мамиле кыласыңарбы? Силерге мындай сый урмат деген жакпайбы? Анда комитеттин эмне кереги бар? Анда өткөрбөй эле коелу, каалаган убакта келишсе, каалаганда келишпесе. Анда силер менен ошо силер айткандай кат жүзүндө берип, кабинетте отуруп алып бири-бири менен катташып отура берели. Кийинкиге министр өзү келсин, ошондо карайбыз. Мен сунуш берем, бүгүнкү күн тартибинен алып коюңуздар. Рахмат, урматтуу депутаттар. Гүлкан Сакиновна, сизге сөз. Мен дагы Айбек Тураталиевичти толуктап кетем. Бул мындай комитетке кылган мамилеси, мен дагы бир жолу айтам, министрлердин бүгүн өкүлү жок. Кандай болсун комитеттин азыр чечими долбоору турат, ошону дагы мен дагы Айбек Тураталиевичтин сунушун колдойм. Министр өзү келип катышсын. Азыр эми башка министр келе албаса, башка мүчөсү да жок болсо, биз өзүбүз эле комитетте отуруп алып четке кагып коебузбу? Ошону туура көрсөңүздөр, мен дагы сунушумду берем. Добушка ой бериңиз. Рахмат. Азирет Саматович, сизге сөз айтып коңузчу. Венера Калбековна, бул жерде действительно депутаттар туура маселе көтөрүп атат, кошулам, бирок комитеттин организационный моментине биз киреше албайбыз да. Анан отделден чакырылса керек, биз onu тактайлы, эмне себептен келбей калды. Бирок күн тартибинде министр чакырылат деп турат. Чакырылат деп. Комитеттин төрайымы кол коюлган күн тартибин карасаңыздар, министр чакырылган. Жок, аны көрдүк. Анда, урматтуу депутаттар, Айбек Тураталиевич сунуш берген добуштукка коем сунушун. Ким макул? Бул мыйзамды карабастан азыркы бул маселени четке кагуу боюнча эмки